Саламатсыздарбы, кадырлуу телекөрөрмандар, Актаңдай телекөрсөтү сиздердин назарда. Биз бүгүн борборубуз Бишкек шаарында кыргыз элибиздин залкарлары өткөн көрсөтүүдө сиздерге айткандай эле улуу муунда өтө чоң орду бар Мыскал, Мейликан Козубекованы, ошондой эле биздин Канымгүл Досмонбетова, биздин кыргыздын киносунда, акындык өнөрдө, ырчылык өнөрдө өзгөчө орду бар Орозбек Кутманалиев, алдына ат салдырбаган Жапар Чабалдаев, биздин Исмайыл Борончиевди, залкар төкмөлөрдү Токтоналы Шабданбаевдай деги эле кыргыз элибизден өткөн улуу залкарларды эстегени келип турабыз. Абдывалиним, сен атайын биздин экинчи борбор Оштон келип, ушул улуу филармониянын ичине кирип, илгерки иштеп кеткен өтө таланттуу адамдарды эстеп коеюнчу дегениңе чоң рахмат, Алла разы болсун дейт. Себеби дегенде Кыргызстандын булуң бурчунан чогулуп келген улуу инсандар ушу филармонияда иштеп кетишкен. 36-жылы азыркы Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптуу оркестр деп атпайбы? 36-жылы оркестр түзүлгөн экен. Петр Шубин бардыгын чогултуп, нота билбегендердин баарын чогултуп, оркестр түзгөн. Эми ошондон кийин ар бир булуң бурчтан келгендерди карачы. Эми Таласты алсак, Атай. Таластан Атайдын жээни кийин бирге иштеп калдык, Мейликан эжебиз. Шумдук ойнош комузда бир үйдө туруп калдык. Ошол Мейликан эже бригадир болуп жүрдү филармонияда. Анан кийин негизи мен сен азыр айтып калдың, бир нерсеге көңүл буруп кетейин мен. Могу тери вырдагандардын ичине кирчү Төлөш Турдалиев, Жапарова Чабалдаев, Асек Жумабаев. Эми Мыскал эжени о дейбиз, бу дейбиз, Мыскал эже кыргыз элин дүйнөгө дүңгүрөткөн адам да. Мыскал эженин үнүнө баа бергендерди кара. Калык, Осмонкул, Алымкул, Чалагыз, Шабданбаев, Исмайыл Борончиев. Мына мен бирге иштеп калдык, аралашып жүрдүк. Мына эстебес. Ашыралы, Тууганбай, жана сана айтып кетпедимби? Орозбек Кутманалиев көп иштеген жок. Орозбек Кутманалиев иштеп бригадир болуп, анан кийин бул киностудияга кетип калган. А жанагылар өмүр бою иштеп филармониядан жанагы Алтын Казан дегеним ошо да. Булар Алтын Казандан чыкканда. Осмонкул устаты болгон эстебестин. Калык Осмонкулдан 20 жаш улуу болгон. Калык атабыз айтышыптыр, Эшмамбет Токтогул менен айтышып жүргөн киши. Жеңи жокту көргөн. Ошондуктан ушунун баарын сактап калса деген оюм бар да. Сага рахмат. Мен болгон билген оюмду айтып бердим. Буларды кээ кезде ушу эстеп каламын. Акыркы о дүйнөгө кетердин астында консерваторияда иштеп калдык, эстебез экөөбүз. Эдик баягыларды эстейсиңби десем, мен ошолорду эстесем ыйлагым келет жетимдечи. Эми мени эстекеңди эстесем, мен ыйлагым келип атпайбы? Ошондуктан бул филармония турат, таланттуу балдар, кыздар келип, ушу биздин филармонияны бийик деңгээлге көтөрүп кетет деген оюм бар, өтүнүчүм бар.
Saymaday qoz yelekin, say-sayızdaydı gölekin. Şarkıyı şamşıkal, tügün büstüzdün genekin. Aylanasın alato, arası tolgun nömekin. Altıncak destangday, büdösün akındın ösken elekin. Halçam isteyeceğim gagı, ay kanışık değilgen. Arkar kulca tür doyunup, eligi kırda değilgen. Emgetçi dıykan elderi, epkin düvüşke güdülmen. Talası pakta tozgen, taldaraktar digilgen. Ortozu şarkı rayon, görgöndüm gönül suyingen. Baktılı vakım tokomdum, portreti ilingen. Oğuzundan şeker tamganday, karap tursan türünden. Adamdan çıkkan jorg eken, ayçılıp jolga jügürgen. Tangal çeken adamsan, agişinin tangsıtkan neçen güne. Бұл демилгелеңер аябай жакшы болуп атат. Мына жаштарга улуулар ким экенин, ошолордун өнөрү кандай деңгээлде болгондугун ушу жакшы айтып берип, жакшы көрсөтүү кылып атасыңар. Эми бу мен атабыздын замандаштары Осмонкул аксакалды, Карамолдо Саякбай аксакалдарды, ошондой эле мен Ыбырай комузчуну көрдүм. Коргол аксакалдын комузун алдым дегендей ал киши берип кеткен. Мына ушундай улуу инсандарды көрүп, бирок а кезекте эми көп болсо бир 9-10 убактым болчу, жаш комузду чертип калгам. Ошол эми айлана чөйрө көз ачкандан баштап эле мен ошол ыр менен күбүнүн, мындайча айтканда, манас айтуучулуктун ушунун эле чордонунда өстүм да. Ketmin tövegen adım, aralap tokum ösken yer. Orunsuz yerden baymanıp, 15 yılga esken yer. Ağını zıylap burkurap, aman gelgin deşken yer. Aydoğdu yürgen günderdep, arman gerbe şerken yer. Akırın işi ağ eken, aylanı belge jetken yer. Öçün alıp manaptım, tokum talabına jetken yer. Мага ушу биринчи эң бир кулагым угулган ошол комуздун күүсү, атабыздын ыры, биздин үйдөндөгү мейман арылчы эмес, анан өзгөчө бу аксакалдар шерине жешчи. Анан тез эле көрүнүшүп турчу да, бири менен көрүшүп турчу. Анан Осмонкул аксакалдыкына барчыбыз, Саякбай аксакалдыкына барчыбыз, Карамолдо аксакалдыкына барчыбыз. Ошондо мени ээрчитип алчу атабыз, эч жерге таштачу. Кайсы жерге барат, Таласка барабы, Казакка барабы, мен ала жүрчү да, ошол бир баарын көрсүн, көрүп калсын. Балалык сезиминде бир орноп, бир жүрөгүндө бир сакталып калсын деген тилек кылган окшойт да. Ошо Эстебай байке аксакалдардын абдан өзгөчө биздин атабыздын, Осмонкул аксакалдардын, ошо өзү көрүп калгандардын аябай кыял жоругун тим эле өзүндөй болуп сүрөттөп тагайтчы, өзүңдө эле угуп калдың. Анан ошолордун баскан турганына чейин, адамга кылган мамилени, кайсы жерде кандай ырдаш керек, кайсы жерде кандай сүйлөш керек, ушуну да өзүнө сиңирип алган болчу да. Эстекем аябай ошону билчү. Кайсы жерде 1000 киши турабы, 1 киши турабы, бирдей ырдачы, төшөлүп ырдачы тим эле жанды. Анан ооруп турам, кыйналып турам, жол жүрүп келдим деген жок эле кишиде. Тим эле ошо бир кемпир келип айлан ырдап кой десе, ошол жерден тим эле тердеп течип улам ырдап берчү. Агасы менен бир айтса турган жөнү жок, эли эле дарданда мектепке окшош өзү жок эди. Спакемде тарты сакал жок болчу. Токомдо бөдөнөнүн куйругунда кичинекей сакал бар. Эğinde bir çokum çakıp gittim arıktay. Özünde tezbiti var susuzda yiyip balıktay. Ayda vergin sözünde ağam gerekir tarık bayda dedi. Anlısı bayda dedi. Tokuzen get başladın sakaldan. Sakalı yok dişine uyup bekem katardan. Yeki oğlun eğinden eçkiler baygın alelek. Utubolu tulgada buralar baylı tavelek. Üstü başı oğustu öpüp deşkin salelek. Tarıtay boyusun dep tayganma seydi tavelek. Eki budarusun dep eşek deşkin çavelek. Köp sakallın kişiler tokabu görsökme göbarelek.
качып атканда, жугуп калган май сайында жубайт экен жатканда, оңуна келген сөздөр бар, бирок оозунда айтпаганда. Estese ket kara gün İçinde bir santaşkan altın söz Koştaş albay kol karamaşap canda Менеме апамның мондай ушул мыскалдын кызы эле деп көп таанылбай алганын себеби дагы көп илгери командировкага көп кетишер эле. Ошондо 8 айлык кезимде Кытайга кеткенде 2 айга чоң энеме чыштап кеткен экен да. Анан чоң энем колунда чоңоюп калдым. 2 айдан келгенден кийин кайнем да илгери да кайненелер кыйын эмес беле. Анан кой балам өзү кыз болсо кайка алып барасың эми ошо ойдон эле менде калсын деп ошо ойдун бербей койгон экен. Анан эми ал убакытты эстесем ушунчалык ичим ачышып кетет. Апамдын жанында болсом да кандай болот эле таанылып, ушул апам менен бирге болуп, ошонун сүйлөгөн сөздөрүн, бирге жүргөн күндөрүн баарын эсимде калат беле. Бир арманым ушул да. Анан эми ушул бойдон эле ошол айылда чоңоюп калдым. Айылдан 10 бүтөрүн эле кайра сүйөк жаңыртып турмушка берип коюшту. Бирок эми кайта өткөн ишти кайрылып баягы өкүнбөйм. 15 жылдын жүзү болду. Ушу маданият тармагында Асылбаш айылында китепканада иштеп келатам. Бардык кароолорго катышып, апамдын Кызыл гүл деген чыгармасын аткарып, дипломду алган күндөрүм болду. Сен кызыл гүлү жайнаган, жемин булбул убакта сайраган. Мен бир пана, сен панар, жарыгың гана тийсең жайланама, жайланама, жайланам. Азыр деле дагы көп кароолорго ошо Асылбаштын болгон жакшы майрам кечелериндеги чыгармаларын алып барып турам, алып баруучу болуп. Ушул апамдан бардык күндөрүн эстесем, аябай ушундай ак көңүл киши эле, кишинин көңүлүн калтырбаган, жайдары шаңкылдаган тамаша көй эле. Анан кийин эле комуз үйрөн дээр эле да. Анан эми айылда турмушта каяктан кайнене кайната болсо, үйдө бала чакал болуп калдым. Ошо менен эле комузга моюн берген жокмун. Көрсө ал кишинин ушу мени комузду үйрөнүп кал деген себеби ушу артында калган туяк, кийиндирби, кечпи, ырдап калабы деген үмүттөнгөн экен да. Дул чайы булбул конуга, же кызыгат кызыл көлөңө, бурулуп кулак сала жүр, булбулдун гана муңкаме. Апамдын негизи жакшы адамдардан туяктары көп эле барыныкы өзүн туурап ырчы боло бербейт экен. Анан эми кыз баланын бир чети ушу кыз бала экен, үйдөгү шарттарды, бала бакыраны, айылда эмне дейт, кандай болот деп эле ошол менен чыга албай калат экенсиң. Атам өзү башкарма болуп иштеп турган кезде апам менен таанышып экөө башкарышкан экен. Жайнак Басанкан деген Бешкөрөк македе башкарма болуп турган. Андан кийин келип Кукольный театрда директор болуп иштеди, сот тармагында дагы иштеп кетти. А киши дагы апам 76 жылгасы болду, апамдан кийин 3 жылдан кийин атам кайтыш болуп кетти. Атам да согуштун катышуучусу, ардагер катышуучусу болчу. Апамдан 2 эркек 1 кыз калганбыз. Агам болсо 3-4 жыл болду, кайтыш болуп кетти. Азыркы кезде апамдын жалгыз кыз мен, бирок өзүнүн 10 небере, 13 чөбөрөсү бар азыркы убактарда апам. Кара бир кашты кара
Мысқал эже жер кыдырып эл көрдү, эске тутуп калды сан миң өңдөрдү. Ошондогу не бир ысык тосуулар кызырчыга арзу берди, дем берди. Анын үнү эфир таңшып, кырдашып, жыйылган эл сахнада өзүн ырдатып, бардык эркек ошол үнгө суктанып, бардык кыздар мыскал болуп ырдашып. Мен эми ушулардын кичине атын атап кетейин. Мына мен Борончиевди да көрдүм. Осекемди да көрдүм. Шабданбаевди да көрдүм. Ушу Мыскал эжем болсо, ошо мен филармонияга келген жылы келип, Всесоюзный фестиваль болуп калды, ошондо лауреат болуп келдим. Ошондо Мыскал эжем мен келген жылы пенсияга чыгып аткан кез экен. Мен үйүмө барып чай берген күнүм болду Мыскал эжеме. Мейлкан эже менен иштештим. Токтосун Тыныбеков акын, мына эмне деген акын эле, зор акын эле, мына ушу киши менен иштештим. Ошол айтып калчу Мейлкан эже, ай дүйшөн, сен жалаң эле ырга берилип кеттиң, ырдайсың, комузду менден үйрөнүп албайсыңбы деп. Эми ошону азыр өкүнөм да. Ошол кезде ошол эжемден үйрөнүп алсам, менимче бир сахнага чыгып бир эки күүсүн чертип калмак экем. Ушул жерден бир эки кишиге токтолгум келип турат. Эми Жапарованы мен Жапарова ушинтип дүйшөндөп мен атымдан айтчу эмес, мени балам дечү. Улуу балам деп койчу. Балам, мен өлсөм артымда мына балам бар деп, ушу элге мактанып, кайерге барсак дагы, кайсы тойдо бололу, кайсы отурушта бололу, мен артымда балам бар, мен өлгөн жокмун деп. Ушул сөзү эмгиче мына кулагымда турат да. Анан эми экинчи Орозбек Кутманалиев жөнүндө мынакей ушу жанакы бир ырын ырдап жүрөм, сүйгөнмө деген. Бирге басып багаралап салкында, айлы түндө бирге ырдап шаңкылдап, бөлүнүштү кирчилик азыраак. Бери келчи сүйөм дечи, сүйө берчи кадимкинди жаркылдап. Senin yüzün ay çıkkanday buluttan, bir özündü жүрөк сүйгөнүм урунтан. Sen sүйүңдү мага тартуу кылгансың. Аккинайым, ак маңдайым, анын кантип унутам. Шаттыгыма кайгың келчи улана, бир сен үчүн болсо мейлиң убара. Эми качан сүйүндүрөт өзүмдү, тилегибиз, жүрөгүбүз, түнөгүбүз бирге деген убада. Эми качан сүйүндүрөт өзүмдү, тилегибиz, жүрөгүбүz, түнөгүбүз бирге деген убада. Мен улуу мундардын ошол силер айткандай Мыскал эже менен чогуу иштеше албай калдым. Ошол вакыт мага туура келбей калды. Мен ал кишинин ырларын силер сыяктуу эле суктан угуп, ошол кишинин ырларына таасирленип жүрүп, анан кийин ушу сахнага келген кыздарданмын. Ал киши менен чогуу иштеше албай калдым. Анан эми Досмамбетова эже менен болсо чогуу иштештим Нарын театрында. Мен алгачкы өнөр жолуна келгендеги биринчи кошулган дайралардын бири ошол Досмамбетова, Чечейбаева ушундай ырчылар болду. Анан мен Досмамбетова эженин Кызыл өрүк деген ыры ошол 64-жылы аябай популярдуу болуп турган кезде, ошондо келип мен театрга келгем, Кыргыз драма театрына. Ошол ырды ырдап мени кабыл алышкан. Мен артист болуп биринчи баштаган кадамым Досмамбетова эженин Кызыл өрүгү менен башталган.
Şunda ne min da seni söylemin. Aşıklık yol açılmasın bilgemin. Hazır mına senden alız gündemim. Ortamızdan ötüp gitti bir topçu. Oşunda da oyumdasın bilberin. Geçse dağı alыс bolup karanım. Seni oylop ottoy kүйüp canamın. Ушул менен азыр сага айтарым. Унам өйдө өсө берсин талайым. Ушул менен азыр сага айтарым. Унам өйдө өсө берсин талайым. Андан кейін Мейілхан эже. Бу да абдан жөнөкөй киши болчу да. Бул эми коңуздуу кыздардын ичине мен чертип атам, анан мен тиги чет мамлекеттердин баарын кыдырып келдим. Анан мен Кыргыздын ичинен чыккан мыктысымын. Мен ошон үчүн мен мындай деңгээлде туруп атам деген киши эмес болчу дагы. Өтө жөнөкөй, бирок өзүнүн ишин абдан берилген, өзүнүн ишин абдан жоопкерчиликтүү аткарган, чыгармалардын ар бирин таза ойногон, таза чыгармачылык үчүн күрөшкөн жөнөкөй, бирок залкар инсан болчу. Андан кийин эми Гүлжан эжеге кайрылсак, Гүлжан эжекем эми өзүбүздүн эжекебиз, аксынын кызы. Биздин ошаяктан келген алгачкы карлыгач десем болот. Ушул түштүк жергесинен келген алгачкы карлыгач бияка. Андан кийинки карлыгач мен болуп аркасынан учуп келдим. Мен бияка келгенде Гүлжан эжем ушул жерде экен. Адегенде нарынан баштап калдым. Андан кийин Гүлжан эже бул жерде баягы Гүлжан эжемди кандай деп айтсам болот? Гүлжан эжемдин өзүндө баатырлык бар болчу. Жана Гүлжан эжемди көргөндө тазалык, баатырдык, айкындык азыркы жетпей аткан нерселер бар болчу Гүлжан эжемде. Ошол ырдаганда өзүнчө бир спектакль ойноп аткансып, ырдын ар бир текстине, ар бир маанисине, оңдун негизине эме берип, анан сахнадан бир эч кандай иштеген тайманбай, эменбей, жан дүйнөсүн берип туруп ушундай ырдачу да. Меники баягы кичине сыпараак болуп кетет сахнада. Өзүңдү күй ичинен издеп жүрөм, өзүңө көңүлүмдү түздөп жүрөм, түшүмдө апкарыбай сен деп сүйлөп, өңүмдүн ай жолукканда сиздеп жүрөм. Мына ал киши аны эчтеке кылбай эле ошол анан муну жана Гүлнара деген ыр менен чыкты, а дегенде. Ошол Гүлнаранын унутулуп калгандан мен кейим келди. Ал Гүлнара өзү унутулбай турган ыр болчу, эми кийинки жаштар алып чыгар. Эже менен чогуу иштеп калдым. Мейілхан эже менен. Бирок ал башка бригадада болчу, мен башка бригадада. Анан Москвага барып калдык. 21-съездин концертине катышак киргеле болмойм. Ансамбль коомчуларынын катарында. Ана киши ушундай тарсылдаган, ачык, шайыр. Анан өзү мындай оюн карак, кишини мындай Тамашалап сөйлөйт. чукуп жиберип, кытыгылап жиберип, чымчып алып ушундай сонун киши болчу да. Аны эми азыр ойлоп көрсөм, ошо кандай жакшы адамдар менен иштештирбиз. Негизи Богореке искусствонун адамдары өтө мындай тамашакөй, мындай оюн карак, адам көңүлүн оорутпаган, жүрөктү оорутпаган ушундай адамдар болот да өзү негизи. Эже ушундай адамдардын катарына кирчү да.